Керемет бир эмоция тартуулаган Кыргызстан-Иран оюну. Дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарынын 3-этабынан орун алган 6-тур беттеши. Кыргызстан-Иран оюнунда Иран 2-3 эсебинен жеңишти камсыздап, кезектеги 3 упайга ээ болуп отурушат. Албетте, кыйын кечкен беттеште кээ бир күчтүү оюнчуларыбыз Валерий Китчен, Кайрат Жыргалбек уулу сыяктуу аттуу баштуулар бизге жаракаттанып жардам бере алган жок. Алгачкы бөлүмдө 2-0 эсебинде утулуп бараткан акшумкалар экинчи бөлүмгө өзгөчө күч, мыкты дем, керемет маанай менен түштү. Анын натыйжасында Кожо Жоэл 51-мүнөттө бойлуу болмуш Иран коргоочуларынан аша түзгөн тобу дарбазадан жай алып, эсеп саны 1-2 кыскарды. Муну көргөн күйөрмандар да жөн отурбай колдоого алганда, биздин футболчуларга күч кубат болуп, экинчи голду да Кожо пенальти аркылуу жаратып, эсеп санын теңүүгө жетишти. Бирок арадан 10 мүнөт өтүп, Сардар Азмун Ирандын жеңиш голун жаратып, командасына 3 упайды тартуулады. Бирок ошого карабай бул оюнда эң мыкты деп Кожо Жоэл табылды. Ушундай оюн тартуулагандыгы үчүн ак шумкаларга терең ыраазычылык билдирем. Эми кийинки оюн Өзбекстанда болмокчу. Андыктан Өзбекстан тууралуу кыскача маалыматты айта кетели. Бүгүн дал ушундай 6-тур калгандагы беттеште Өзбекстан конокто Лаос шаарында Түндүк Кореяга каршы беттеш алып барды. Ал оюнда 0-1 эсебинде жеңишти камсыздады. Ошого карабай Түндүк Корея оюнчулары 84-мүнөттө пенальти тебүүгө мүмкүнчүлүк алды. Бирок аны Өзбекстан дарбазасы Өткөр Юсупов сейв кылып, командасынын голдон сактап калды. Натыйжа 0-1. Өзбекстан кезектеги 3 упайга ээ болуп, Иран курамасын арттан кууп жөнөдү. Ал эми бул тайпадагы 3-чү оюн Бириккен Араб Эмираттары жана Катар ортосундагы мыкты оюн. Бул оюнда Бириккен Араб Эмираттары өзүнүн үйүндө Катар мамлекетин кашы көзүн дебестен ири эсепте жеңип, өзүнө керектүү 3 упайды кабылдап алды. Жана бул тайпада биринчи орунда Иран 16 упай, экинчи орунда Өзбекстан 13 упай, үчүнчү орунда Бириккен Араб Эмираттары 10 упай, төртүнчү орунда Катар 7 упай, бешинчи орунда Кыргызстан 3 упай жана алтынчы орунда Түндүк Корея 2 упай. Буюрса кезектеги оюндар Кыргызстан Өзбекстан ортосунда беттеш болот. Андан кийин Иран, Бириккен Араб Эмираттары жана Түндүк Корея, Катар. Ал эми бүгүн бизде кубанткан дагы бир жыйынтык бул Panda Cup турниринде экинчи орунду камсыздаган U20 оюнчуларыбыз. Эске салсак, бул турнирде Мирлан Эшенов баштаган акшумкалар алгач Австралияга 4-2 эсебинде жеңишти тартырып, экинчи оюнда Монголиянын 7-0 эсебинде жеңген эле. Эми мына мынтип бүгүн үйеси болмуш Кытай менен кезгелип 0-1 эсебинде оюн Кыргызстандын пайдасына чечилди. Ал эми параллель кечкен оюнда Австралия Монголиянын 10-0 эсебинде жеңип, бул турнир чемпиондугуна айланды. Экинчи орун Кыргызстан, үчүнчү орун Кытай, төртүнчү орун Монголия. Эске салсак, жакында 2025-жылдын февраль айында дал ушул Кытай өлкөсүндө Азия кубогу болуп өтөт. Анда биздин жигиттер А тайпадан Кытай, Австралия, Катар курамаларына каршы майданга аттанышат. Буюрса ал жактан да ийгиликтерди каалап калабыз.